Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 26 сабак айылдык мектеп лаборатория жөнүндө кыскача баян деген тема тууралуу маалымат беребиз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бул бөлүмдө 7 облустан бир топ мектеп жетекчилер мугалимдеринин сунуш суроосу боюнча Лейлектеги номер 3 гимназиядагы билим тарбия сапатын жакшыртуу, башкаруу боюнча агайдын 25 жылдык эксперименттин кээ бир бөлүмдөрүнөн кыскача маалымат беребиз. Мектептеги бул эксперименталдык иштер жакшы жемишин берип, бүтүрүүчүлөрдүн 100% ЖРТнын босого балынан өтүп, республикалык жана дүйнөлүк жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүнө ийгиликтүү билим алышууда. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, номер 3 эксперименталдык гимназиянын ЖРТда алган орточо упайы 160-173, алтын сертификат алган окуучулар да бар. Бүтүрүүчүлөрдүн ичинен 85 окуучу Медакадемиянын бюджеттик бөлүмүндө окуп, алды бүтүрүшүп, республика жана андан сырткары жактарда да ийгиликтүү иштешүүдө. Бүгүнкү күндө 75 бүтүрүүчүсү агайдын АКШ, Германия, Россия, Кытай, Япония, Турция жана башка өлкөлөрдө окуп иштешүүдө. Эң алыскы чек арадагы айылда болсо да, окуучулары жыл сайын район, облус, республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды алып келишүүдө. Эң башкысы, бүтүрүүчүлөрү ак эмгеги менен билим алган, акыл эмгек маданиятын мыкты өздөштүргөн, ак ниет ыймандуу инсандар болуп чыгууда. Жетекчиге жеке талап китебинде 66-бетте айылдык мектеп лаборатория жөнүндө кыскача баянын баяндап өттүк сиздерге. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.